Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнүн себебин иликтөөчү комиссия түзүлдү. Молдовановка айылындагы номер 31 дарылоо түзөтүүчү мекемеде көз жумган Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн комиссия түзүлгөнүн Юстиция министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, коомчулукта Арстан Алай деген ат менен белгилүү болгон Абдылдаевдин каза тапканы бүгүн түш шенде белгилүү болду. Жаза аткаруу кызматы ал өз өмүрүнө кол салып көз жумганын айтты. Комиссия бардык материалдарды карап жатат. Видеокамералардагы жазуулар да текшерилүүдө. Аларда Абдылдаевдин жан кыюунун белгилери байкалган аракеттерин көрүүгө болот. Материалдардын баары тиешелүү субъектилер тарабынан тыкыр каралып чыгат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Абдылдаев узаган жылдын 15 декабрында диндер аралык кастыкты козотууга багытталган чакырыктарды жасоого айыпталып, УКМКнын Чүй облусу боюнча бөлүмү тарабынан камакка алынган. 16 декабрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Абдылдаевдин баш коргоо чарасын карап, 15 январга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган болчу. 28 декабрда психиатрдын сунуштамасына ылайык айыпталуучу Абдылдаев инсанияттын такталбаган психикалык бузулушу, галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы менен номер 31 дарылоо мекемесине жеткирилген. 29 декабрда Арстанбек Абдылдаев жүрөгү, башы, ашказаны ооруп, кулагы шуулдап, алсырап жатканын айтып, дарыгерлерге кайрылган. Сөөктү алгачкы кароодо жаракаттар табылган эмес. Өлүмдүн себебин жана механизмин аныктоо максатында комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалды. Булак Спутник KG. Туу боюнча пикир жазган бир нече киши УКМКга кирип чыкканы кабарланды. Кылым шамы укук коргоочу уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова мамлекеттик туу боюнча социалдык тармактарда пикирин жазган бир нече адам 4 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте баарлашууда болуп чыкканын билдирди. Укук коргоочу бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына да пост жазып, Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы флагштокко иленген туунун нурлары 39бу же 40бы деген маселе боюнча суроо болгонун билдирди. Гүлшайыр Абдирасулова муну сөз эркиндигин чектөө катары баалады. Ушундай эле билдирүүнү Фейсбуктагы баракчасына Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков да жазды. Ал УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, туу боюнча жазган пикири үчүн журналисттер, активисттер атайын кызматка баарлашууга чакырылганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалыматтар боюнча комментарий берели. 2 аялдуулук боюнча мыйзам долбоору жок. Парламент 2 аялдуулукту мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоору демилгеленген жок. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Жайыл Русланов билдирди. Буга чейин январь айында парламентте кош никеге уруксат берген мыйзам долбоору коомдук талкууга чыга турганы тууралуу маалыматтар тараган. Ал ортодо интернет таласында бул тема кызуу талкууланып жатат. Тарап жаткан маалыматтар чындыкка жатпайт. Андыктан демилгеленбеген мыйзам долбоору боюнча коомчулукту дүрбөлөңгө салып, жалган маалымат таратуудан алыс болууга чакырабыз. Туура эмес маалыматтарды жайылтып, жалпы элди козуткандардын да мыйзам алдында жоопкерчилиги бар экенин эскертебиз, деди Русланов. Булак Баракелди. Тапанча көтөргөн жигиттер Бишкектеги кеңседен 425 000 сомду алып кетишкен. Бишкекте тоноо кылмышына шектүүлөр кармалды деп билдирди шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Милицияга 3 декабрда кайрылган арыз ээсинин маалыматы боюнча Абдрахманов көчөсүндөгү кеңседен аны бейтааныш адамдар тапанча менен коркутуп, кассадагы 425 390 сом акчаны алып кеткен. Бул факт тоноо менен катталды. Көп узабай 1996, 2001 жана 1992 жылы туулган жарандар шектелип кармалды. Алар убактылуу камакка алынып, тергөө уланып жатат. Булак Баракелди. Нарын Ысык көл. Чүйдө мал уурдап жүргөн кылмыштуу топ колго түштү. Нарын Ысык көл жана Чүй облустарынын аймагында мал уурулук менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди.
4 январда Бишкекте Нарын облусунан келген Mercedes-Benz Sprinter жүк ташуучу унаасы токтотулуп, текшерүү учурунда ичинде уурдалган 2 жылкы табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматында кылмышка шектүүлөр мурда бир нече жолу, анын ичинде оор кылмыштар үчүн соттолгон, алардын бири 16 жолу жоопко тартылган. Базар Коргондогу ооруканада тартылган видео тарады. Окуя тууралуу эмне белгилүү. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районундагы дарыгер менен тургундун ортосундагы жаңжалдын видеосу социалдык тармакка тараган. Турмуш басылмасынын кабарчысы окуянын чоо жайын тактады. Базар Коргон райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун башкы дарыгери Батырбек Субанкулов болуп өткөн окуядан кийин дарыгер укук коргоо органдарына арыз жазганын билдирди. Окуя 28 декабрь күнү орун алды. Анда балдар бөлүмүндө иштеген дарыгер түнкү нөөмөттөн чыгып, төрөт бөлүмүндө оор абалда төрөлгөн ымыркайды жанандыруу бөлүмүнө которуу үчүн кеткен экен. Ошол учурда дарыгер менен жаңжалдашкан тургун келип, балдар бөлүмүндө күтүп калыптыр. Кийин дарыгер келген соң инцидент башталыптыр. Андан соң тургун биздин кызматкерди башкы дарыгердин орун басарынын бөлмөсүнө алып кирип, ага карата акарат сөздөрдү айтып, урушуп, атүгүл түртүп, аны видеого тартып алып, социалдык тармактарга чыгарып салыптыр. Бул окуядан соң биздин кызматкер милицияга арыз жазып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Булак турмуш кежи. Баткенде жаңы көз жарган жаш келинди таппай калышты. Баткен шаарында жаңы көз жарган келин дайынсыз жоголду. Бул тууралуу турмуш басылмасына өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, келин бүгүн 5 январда саат 6:00-7:00 чамасында Баткен облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүнөн чыгып кеткен. Ал палатадан чай демдеп келе турганын айтып, чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Келин 1-2 күн мурун операция жолу менен төрөгөн. Ымыркай төрөт үйүндө. Ал Лейлик районунун Кулунду айыл аймагынын тургуну. Учурда аны милиция кызматкерлери менен бирге жакындары издеп жатат. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгы турмуш басылмасына тастыктаган маалымат боюнча 5 январда Баткен облустук ички иштер башкармалыгына Баткен облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн дарыгери 2004 жылы туулган жаран дайынсыз жоголгонун билдирген. Ал 4 январ күнү көз жарып, 5 январда саат 6:00 чамасында төрөтканадан чыгып кеткен. Бул факты милицияга катталды. Булак турмуш кежи. Баткендеги жигит имараттын чатырынан секирүүгө аракет кылган. Жаңы жагдай. Баткен облусунун Кызылкая шаарында өз өмүрүн кыюуга аракет кылган жигит куткарылды. Окуя 2 январ күнү болгон. Турмуш басылмасына маалым болгондой, ал 1995 жылы туулган жаран, үй бүлөлүү бир баланын атасы. Меш сыналгы оңдоп иштеген. Ал 4-5 унаа менен аны кубалаганын айткан. 3 күн мурун үйүнөн чыгып кетип, аталган окуяга кабылган. Ал шок абалда болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын 2 январ күнү саат 14:52-де Кызылкая шаарынын Асаналиева көчөсүндөгү имараттын чатырында бир жаран өз өмүрүнө зыян келтирүү максатында чыгып тургандыгы тууралуу 101 кызматына 112 кызматынан маалымат келип түшкөн. Жерине 3 өрт өчүрүүчү куткаруучу чыгышкан. Ал 4 кабаттуу имараттын үстүндө эч кимди жакындатпай секирүүнү көздөп жатканы аныкталып, куткаруучулар тарабынан куткарылган. Булак турмуш кежи. Ош облусунун Кара Суу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун Курманжанатка филиалында Эламан мамлекеттик дарыканасы ачылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Дарыканада өтө маанилүү дарылардын тизмесине кирген 1500дөй аталыштагы дары-дармек бар. Аны жеке дарыканаларга караганда 10-15% арзан сатып алууга болот. Кара Суу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун Курманжанатка филиалы 85 орунга ылайыкталган консультациялык диагностикалык бөлүмдөрү бар. Жана 101.939 жергиликтүү калкты тейлейт. Анын 22.859-у төрөт курагындагы аялдар, 38.491 өспүрүмдөр, 1917си 1 жашка чейинки балдар. Райондо 2023 жылдын 1 ноябрында 1 мамлекеттик дарыкана ачылган. Булак Марал ФМ.